Аялдын баягы ичиндегиси менен сыртындагысы дал келгенде депчи, ошону бир ачыктасаңыз, эмнелер ошолор? Ичиндегиси эмне, сыртындагысы эмне? Бул эме берилген өзү, негизи бизге Кудайым өзү берген ошол нерсени. Бул деген биз аялдар мындай сезимталдуубуз турабы? Биз аябай сезимталдуубуз, өзүбүздүн эмоциябызды билдиришибиз керек. Бир нерсе болсо өтө кубанып кетебиз, же болбосо бир жерден уже көз караштарыбыз өзгөрүп баштайт, же сиз бир жерден көргөнсүзбү, мынтип көзүнүн кыйыгы менен бир карап ушундай намек кылган эркектер, алар мындай түп-түз болушат да. Ал эми аял деген бул кичинекейинен эле билинет. Кыздар ой деп ушинтип сүйлөп, мисалы бир нерсе керек болуп калса, папа деп барып, назданып, бир ошол нерсе бул ички нерсе да. Дагы бул эми азыр интервьюбуз убактыбыз чен эле болгон жок, 40 минутада мен көп деле нерсе айта албайм. Себеби бул аябай чоң сабак да. Ушул эле нерсеге келиш үчүн дагы башка нерселерди окуш керек, бардыгы өзүнүн катар-катарынан кетет. Мына ошол нерсе ички, аялдардын ою, аялдар кантип ойлонушу керек. Аял өзүнүн ошол миссиясын түшүнүш керек. Мени Кудайым аял кылып жаратты, назик кылып жаратты. Менин күчтүүлүгүм, менин бактылуулугум ушул менин өзүмдүн ордумда. Аял катары ойлонуш керек. Жакшы көрүп өзүнүн аялдык ордун, өзүнө берилген милдеттерди жакшы көрүп, ошол нерседен рахат алып, андан кийин бул сырткы көрүнүшү, мисалы сырткы көрүнүшү, жүрүм туруму мындай караганда, бул аял экен деген түшүнүк болуш керек да, анын жүргөн турганын аркасынан карап алып, бул эркекпи же аялбы деген нерсе болбойчу. Ошол сырткы эмесинен, көрүнүшүнөн, мисалы кээ бирки биздин көрүүчүлөр көрүп, эми ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Бирок бул мындай мыйзамда жашоонун мыйзамы ар ким өзүнүн ордунда болуш керек. Ошондо гана бактылуу болот да. Мисалы токой жаныбарлары мен өнүгө маданияттуу болом деп туруп жашай албайт короодо. Ошондой эле короодогу жаныбарлар мен барып эмеге токойго жашайм, эркин болом деп жашай албайт да. Же болбосо уй же кой мен будан кийин өнүгөм деп туруп алар эки буттап басса өзүнө зыян болот. Же болбосо терилерин алып салса, мисалы мен эми терим жок жашайм деп, ал өзүнө зыян. Өзүнүн ордунан кетип калса өзүнө зыян. Бардык жандуунун дагы, жансыз дагы бардыгыбыздын өзүбүздүн табиятыбыз бар. Биз ошол табиятыбызда гана биз өнүгөбүз, ошол табиятыбызда гана биз ачыла алабыз толук түрдө. Кээ бирки гүлдөр бар, бир эле жерде өсөт да, башка жерге алып барсаң өспөйт. Кээ бирки дарактар бар, мисалы ананас Кыргызстанга келсе өспөйт да, ошол сыяктуу аялдын дагы өзүнүн орду бар. Ал башка поляга кетип калса, ал жакта өнүгө албайт. Ошол үчүн аял аны билиш керек. Бардык эле аялдар мисалы чачы узун болуп, бир арыктап, фигурная болуп жүргүсү келет да. Чындап. Опрос жүргүзүп көргүлө. Мисалы кайсы кыз айтат, жок мен мындай 90 болуп эле, мен ичим чыгып, ушундай накачанная болуп, күчтөрүм чыгып, мен ушундай чачтарым кыска болуп турган мага жагат депчи. Жок, жакпайт. Демек, ал деле аял болгусу келет. Болгону ошол нерсенин үстүнөн иштей албаган аялдар, ой бул деген айта берет, Шахризада ушундай деген сөздөрдү чыгарат да. Мен өзүм мисалы толук түрдө мен айта алам, ар бир аял өзүнүн үстүнөн иштесе болот. Эмнеге дегенде мен өзүм ошондой пацанка кыздардын түрүнө кирет элем. Мен сыртыман көргөндөр мени мындай алыстан көрүп калса, мен эркек келатат деп эле ойлойт болчу да. Мен эркек балдар менен кадимкидей мушташат элем, ушундай туруп алып, баягы мектепте мушташат го. Ошентип туруп мен аларды уруп коет элем. Менин классташтарым өтө жаман көрөт эле. Бирок өзүңүздүн иштесең болот экен. Жүргөн турган турпатың, ошол нерсе кызга жарашпайт экен да. Энелерибиз деле мисалы көп ошол нерсени айтат, Мисалы каткырып күлбө, антип отурба, мынтип отур депчи. Анан биз, ой мен эркин болом, мага ушундай болгон жакпайт. Сага жагат ошол нерсе, жагат, бирок сен ошол нерсени жасай албай туруп эле жакпайт деген ал туура эмес да. Мисалы акчалуу болгон бардыгына жагат, анан акчасы жок туруп эле мисалы ой мага акча деген жакпайт десе, мындай ушундай күлкүлүү болуп калат го. Ошол сыяктуу эле өзүңдө жок нерсени мага жакпайт. Биринчиден сен ошол нерсенин үстүнөн иштеп көр, ошол нерсе сага болсун, ошол нерсе менен жашап көр дагы андан кийин айтсаң болот да. Мисалы мен чачым өстүрүп, ушун сонун болуп, өзүмдүн ошол фигурамдын, келбетимдин, жүргөн жүрүм турум үстүмөн иштеп, мен толук мындай аял болдум дагы. Жок, мага бул жакпай калды. Мен андан көрө мындай
социальное существо, жөн эле мындай эркек аял экенин билинбеген эле ушундай эле болоюн деген аял жок да. Бардык аял табиятынан аял болгусу келет. Эмнеге дегенде ага табият ошондой нерсе берилген да. Ал ошондой жасалган. Бирок ал мен тең укуктуу болом, мен ушундай болгум келбейт дегени, ал кайрадан өзүн өзү кемсинткенге, кайрадан ал өзүн өзү кабыл албаганга кирет да. Демек азыр эркектер менен атаандашып аткан аялдар өздөрү кабыл албай атышат. Туура айттымбы? Ооба, алар мындай ойлойт, мындай эмнеге азыр эркектер ушинтип сыйлап айтат, аялдарды ушундай дейт да, мындай кандай деп айтсам, феминисттерди айтсак, эми феминисттер көрсө кечирип койгула, бирок алар ошол нерсени каалайт, бирок ошол нерсени ала албаган үчүн анан кайрадан алар мындай мени аял дебе, мени караба деп баштайт да. Эгерде мындай чындыгын алып карасак, аларды мындай карап эме кылган деле эркек жок да. Анан алар кайрадан ошентип баштайт да, мен аял болгум келбейт, ушундай деп баштайт да. Биринчиден сен аял болуп көр, өзүң аялдык ордуңда жашап көр. Анан кийин сага аял катары карап баштайт да. Анан ага жетпей туруп эле өзүң биринчиден, эгерде сен мени аял экеним сыйласын, мени тең укуктуу көрсүн деп туруп, өзүңдү таштап кетип атасың да. Анан өзүң кайра өзүңдү сыйлаганы сен эме кылып атасың, мажбурлап атасың. Бул кантип болсун? Өзү бүтүндөй аял табиятынан кетип калган да. Туурабы? Өзүнүн жүргөн жүрүм туруму, турган турпаты, көрүнүшү аялга окшобойт дагы. Неге мени булар сыйлап айтат? Неге булар аялды сыйлабайт дейт да. Мага ушундай мамиле кылды дейт. Жок, биринчиден сен аял бол. Мисалы, бир үй бүлө урушуп кетсе деле, ошол урушуп кеткен жерин эле чыгарып туруп эле, мына ушинтип мына аялды кордоп атат, ушундай дей берет да. Сен ал үй бүлө менен жашап көр, барып сураштырып көр, бир жума жашап көр. Ал эркек деле байкуш бирөөнүн баласы, анын деле өзүнүн эмоциялары бар. Кээде жини келет, кээде мындай кандай десем бактылуу болот, ал деле ошол нерселерин сыртка чыгарат. Анан бир күнү үйдө уруш болуп кетсе, бул деген ошол жердеги эркек акмак, а бул аял деген жабырланчу деген нерсе эмес да. Алар ошентип кайра аларга аралашып, алардын үй бүлөсүн бузуп атат да. Мындай аялдар деген ушундай жок. Жаман адам менен ошол аял деле бир 20 жыл, 30 жыл жашабайт эле да. Азыркы күндө мындай ушунчалык башаламандык болуп кеткен да, Кыргыз аялдардын катасы эмнеде? Бул жаман болгондо эмес, кайра өтө жакшы болуп кеткен да, мындай биздин жалпак тил менен айтканда өтө жакшы болуп кеткен да, баягы бизде мына ошондой аялдарды айтат го, мына күйөөсүнө эч нерсе деп айтпайт, мына күнү түнү өзү иштейт, балдарын деле өзү чоңойтот, талаанын ишин, үйдүн ишин деле өзү кылат, өйлө жакшы аялда депчи. Ошондой жакшы аял болуп кеткен да бардыгычы. А бизде болсо күйөөсү менен жакшы мамиледе болгон, мисалы да. Ар жума күнү күйөөсү бир эмеге ресторанга алып барып атат, же болбосо шаарга алып чыгып атат, же бир ага белек берип атат. Ал аялдарды бизде аялдар өзү ушакта баштайт да, мына күйөөсүнүн башын айландырып алган, это что-то ненормальный нерсе, мындай болбошу керек деп баштайт дагы. Аялдардын ортосунда женская солидарность деген болуш керек да. Ошол ушакты, ошол көрө албастыкты, сөздөрдү, стандарттарды аялдар өзү түзөт. Ошол эле кайнене өзүнүн келинин атаңдашы мүмкүн. Ошол эле келин дагы өзүнүн келинине, же болбосо өзүнүн абысына, өзүнүн ага жеңесине дагы бирөөлөргө эме кылышы мүмкүн да, атаңдашы мүмкүн. Аялдардын ортосунда ошондой бири-бирин колдоо, бири-бирин түшүнүү деген, өзүнүн аял катары, эне катары бири-бирине кароо болуш керек да.